Арбаңыздар, урматтуу айымдар жана мырзалар. Бүгүн биз бардыгыбыз куттуу жыйында отурабыз. Профессор, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты Сулайман Турдуулу Кайыповдун 70 жылдыгына арналган илимий жыйынга катышып жатабыз. Бардыгыңыздарга жакшылыктар, албан, жаратмандык ийгиликтер каалайм. Бул бүгүнкү маараке ээси жөнүндө биз албетте бир нече күн сүйлөшүүбүз мүмкүн. Эң башкысы ушул 21-кылымдын башында Сулайман Турдуулу эки илимди тогуштурган мыкты бир жөрөлгөнү баштаган инсан экендигин айта кетишибиз керек. Эсиңиздерде болсо керек, 1979 жылы Ленинградда Раматылык Имел Бакиевич Молдобаев этнография тармагында өзүнүн алгачкы кандидаттык диссертациясын Жаныш Байыш эпосу менен байланыштуу жактаган. Ал эми 1985 жылы Максим Горький атындагы Адабият институтунда Москвада Сулайман Турдуулу эртөштүктүн көркөм каражаттары жөнүндө изилдеп, аны башка түрк элдеринин фольклорлук мурасы менен салыштырып диссертациясын коргогон. Бул албетте анын фольклор таануучу катары адистик калыптанышынын өтө ургаалдуу учуру болду. Кийинчерээк Сулайман Кайыпов мырза Түркияга да барып, ал жердеги Ван жергесиндеги памирдик кыргыздарды жеринен иликтеп, өзүнүн абдан мол маалыматын топтоду. Бул маалымат аны бир эле учурда фольклор таануучу, адабият таануучу, тилчи гана эмес, ошол эле учурда этнограф катары дагы жаңы деңгээлге чыгаргандыгын биз айтышыбыз керек. 2012 жылы ал Памир кыргыздарынын тамак-аш маданияты деген темада докторлук диссертациясын жактаган. Ошол диссертациянын негизги расмий оппоненттеринин бири катары биз дагы бул эмгекти кылдат иликтеп, бир нерсеге күбө болдук. Бул диссертация ал чогулткан бай этнографиялык маалыматтын кичинекей гана бөлүгүнүн негизинде жакталган. Чындыгында Сулайман Кайыпов кыргыз таануу илимине жалпы эле этнографиялык бир жаатта, фольклор тааны, терминологиялык жактан жана башка өңүттөрдөн ушул оогандык кыргыздардын маданиятын жакшы чагылдырып берди. Ал бир нече томдук эмгектер аркылуу дагы муну далилдей алды. Менимче анын дагы жарыялай ала турган дагы көптөгөн маалыматтары бар. Андан тышкары Сулайман Кайыпов ушул Кытайдын Шинжаң уйгур автоном аймагындагы Кызыл Суу кыргыз автоном облусу эле эмес, башка жактардагы кыргыздарды дагы кыдырып, Үрүмчүдө иштеп жүргөндө өзүнүн жаңы бир ошол этнографиялык казынасын топтой алды деп эсептейбиз. Демек, Сулайман агай бул багытта бизге дагы да илимий ачылыштарын, илимий саамалыктарын бере берет деп толук ишенебиз. Анан эң кызыгы ушул этнограф, тилчи, кыргыз таануучулардын ичинен Сулайман агай менин түшүнүгүмдө биринчи жолу атайын патент алып, кыргыздын айрым тамактарын ушул мындай чагылдырып, автордук укукка ээ болгон биринчи инсан го деп эсептейм да. Анын өзүнүн илимий салымдарын биз көп багытта айтып келип, кийинки илимий изилдөөлөр дагы ушул Сулайман Кайыповдун нугунда кетсе деп ойлойм. Мисалы үчүн азыркы учурда биз илимий тармактарда эмнегедир ошол бир эле илимий багытты тутуп, кош багытта иликтөөлөргө көңүл бөлбөй келебиз. Сулайман Кайыпов бир эле учурда тилчи, фольклорчу, этнограф, тарыхчы катары дагы көп тарамдуу иш жүргүзүп, 19-кылымдагы
Василий Радлов сыяктуу бир ушундай комплекстүү мамиле жасагандыгы менен кыргыз түркология илиминде, кыргыз таалуу илиминде өзүнүн жаңы бир сересин бизге тартуулады деп айтабыз. Ага теңелиш үчүн биз демек Сулайман Кайыпов сыяктуу көп түрк тилдерин билген, орус тилин дагы мыкты билген, европалык тилдеги адабияттарды дагы иликтей алган ушундай чыгармачыл бир жаратман киши болушу керек деп санайбыз. Албетте Сулайман Кайыповдун салымдарынын ичинен өзгөчө ушул Памир кыргыздары, Ууган кыргыздары, Түркиядагы Ван кыргыздары жөнүндөгү салымдарын айта кетер элем. Албетте бизде Ремидор сыяктуу, Назиф Шахрани сыяктуу да мыкты иликтөөчүлөр болгон. Бирок кыргыздардын ичинен Ван кыргыздарынын арасында бир нече жыл жашап, анан алардын мурасын бизге сактап берген бирден бир баштоочу катары биз Сулайман Кайыповду айтабыз. Ал жазып калтырган кээ бир апыздарды, мындай айтканда, ошол Ооған кыргыздарынын бир дастанчы өкүлдөрүнүн айткандарын Сулайман Кайыпов аркылуу гана биз чагылдырып калдык. Кээleri бул дүйнөдөн өтүп кетти. Демек, анын мол эмгеги бизде мындан ары дагы ар тараптуу иликтөө үчүн булактык кызмат аткарарын дагы биз айта кетишибиз абзел. Мына бул өтөлгөлүү өмүр деген сөз болот. Ушу 70 жыл албетте азыркы учурда орто муундун жашы деп айтып жатышат. Биздин каалаганыбыз бир гана нерсе, жаратман, демилгелүү Сулайман Кайыповдун илмий мектеби мындан ары дагы тереңдей берсин, мындан ары дагы анын шакирттери ал үлгүрбөй жаткан багыттарда иштерин уланта берсин. Бизде Кыргызстануда Сулайман Кайыповдун мектеби деген туруктуу бир нече кылымдарды аркалаган бир чоң кубаттуу илимий мектеп катары тарыхта калат деп ишенем. Маараке ээсине чың ден соолук, үй бүлөлүк бакубаттык, албан чыгармачыл ийгиликтер каалайм. Жыйындын катышуучуларына бул жыйын биз үчүн унутулгус жыйын болуп калышына ар ким өзүнүн салымын кошот деп тилектештигимди билдире кетмекмин. Сиздерге алкыш.